жерде эми мынакей Кыргызда ак ийилет сынбайт деген макал бар. Ак ийилет сынбайт чындыгында. Ошонун далили болду. Мынакей шаардык сот өзүнүн албетте негизделе турган жүйөлөрүнө таянса керек. Чечимди ошо балдардын атасы пайдасына чыгарып койгон экен. Ак ийилет сынбайт дейт. Мынакей жогорку сотто жакшынакай баарын териштирип, бардык тараптардын сөздөрүн угуп туруп, жогорку сотто балдар боюнча, балдар энеси менен болуу боюнча адилеттүү чечим чыгарды. Биз дагы аябай ошого сүйүндүк, колдойбуз. Мына сот адилеттүүлүгү дейт, биздин Кыргыз мамлекетибизде көч бара-бара түзүлөт дегендей, мынакей соттор боюнча дагы элдердин түрдүү ойлору бар. Мынакей соттор дагы, биздин соттор дагы келип туруп жакшынакай адилеттүү чечим чыгарып атат деп ишендирип кетем. Адилеттүү сөз жеңди, адилеттүү турмуш жеңди, адилеттүү максат жеңди. Себеби азыркы мына жогорку соттун иштегендери эң туура, таза экендигин мына элдин астында көрсөттү. Бул жерде айткым келет мен, ийгиликтерди каалайм. Өлкөбүз өссүн, өнсүн.